Мындан топтуура 1 жыл илгери 80 жашка караган курагында оорудан улам бул жарыкчылыктан өтүп кеткен кесиптеш устатыбыз телерадио тармагынын ардагери аталган ушул тармакта өзүнө жүктөлгөн, ишенип берилген кандай гана маанилүү жумуш же жооптуу кызмат болбосун кынтыксыз, татыктуу иштеген, артылган ишенимдин өтөөсүнө дайыма чыгып келген Бердибек агайыбыз туурасында эскерүү даярдап жатканда анын басып өткөн үлгүлүү жолуна кайра кайрылып, ар кайсыл өңүттөн, ар кайсыл жагдайдан серп салууга аракет жасадык. Улам кайрылган сайын анын байсалдуу турмуш жолундагы сапар кыйрынан улам урунттуу жагдайлар, улам жаңы табылгалар көзгө чалдыгып, көңүлгө айланчыктап келип жатты. Бул да жөн жайынан эмес. Агабыз адам катары, кесипкөй инсан катары ар кырдуу, көп сырдуу чыгармачылык жана уюштуруучулук шык жөндөнгө бай кыраакы жетекчи болчу. Ал жогорку окуу жайынан кыргыз тили жана адабият факультетинен билим алып, мектептерде мугалим катары турмуш жолуна чыйыр салганы менен ички дүйнөсүнүн чакырыгы, аз-аздан топтой баштаган тажрыйбасы, жашоонун ачуу таттуу сабактары аны чыгармачылык багытка азгырып жетелей берген. Ошондон улам ал элеттеги жылуу орну, аракасын бекемдеп калган педагогтук жааматы менен кайрылашып, Кара Суу районундагы Ушинский атындагы мектептеги окуу бөлүмүнүн башчылыгы кызматын тапшырып, баш калкалай турган ишенимдүү конушу жоктугуна карабастан тобокелдикке салып, ал кездеги Фрунзе шаарына келген. Кыргыз телевидениеси органдайын алгач администратор кызматтан баштаган экенсиз. Анда бир азыраак эле 3 айда иштедим деп отурасыз. Анан улам баягы тепкич менен болгондо дагы акыйкатчылык менен баягы тепкич менен жогору көтөрүлүпсүз да. Жоопкерчиликтүүлүгүм болду окшойт бир жагы. Экинчи жагы коммунист деген баягы бир жакшы жол ачып берет эле да кызматкерлерге. Анан Асанбек Токонбаевич байкаганбы билбейм. Жок, бул коммунист экен. Пропаганда башкы редакциясына иштесин деп туруп анан ошол жерге кызматка алды да. Анан эми пропаганда редакциясында иштеген адамда жоопкерчилик күчтүүрөөк болуш керек. Биринчиден. Экинчиден ошол саясатка мындай каны каккан киши болуш керек. Себеби ал мезгилде өзүң билесиң, сен деле иштеп калдың Советтер Союзунун учурунда. Бир сөздөн айып тапса эле ошо кыйкым таап, куугунтуктап, керек болсо ошол иштен айдоого ошол да себеп болчу да. Бул саясий жактан жетик эмес экен деп. Бердибек Матисаков Кыргыз телеберүү жана радио уктуруу комитетинде кызмат жагынан улам жаңы тепкичтерге көтөрүлүп, жетекчиликтин ишенимине татып, чыгармачылыктын улам жаңы барактарын ачып, изденип эмгектенген. Кошуна республикалардын телерадио компаниялары менен радио уктуруу боюнча биринчи жолу радио көпүрө уюштуруп, ал тарыхый маанидеги уктурууну өзү алып барган. Орозова деген өзүң билесиң, КТРдин төрагасы эле. Аябай төрайымы, аябай талап катуу кылчу. Бир жагынча иштебейсиңер, мезгилди карабайсыңар. Азыр мезгил башка болуп калды. Проблемалуу, сын пикир айткан көрсөтүүлөр, уктуруулар жок. Түз эфир дегендер жок. Радио көпүрөлөр жок, теле көпүрөлөр жок деп. Карасак тили жакыныраак Өзбекстан менен Казакстан. Анан ошолордун радиолоруна чалдым. Биз Кыргызстанда перестройканы көп мурдараак баштаганбыз да. Демократияны. Казактар дароо эле колдоду. Өзбек туугандар кичине анака мынака деп отуруп, анан кийин макул болушту акыры. Анан ошол 3 республика биригип анан кийин радио мост өткөрдүк. Бердибек ага 1987-жылы телепрограммаларды даярдоо боюнча КТРдин Оштогу филиалына башкы редакторлук кызматка келген. Бул мезгилде ал Москвадан башталган кайра куруу жел аргысынын деми менен телекөрсөтүүлөрдүн таасирдүүлүгүн жогорулатуу, бардык көрсөтүүлөрдүн көркөм идеялык мазмунун деңгээлин арттыруу, тажатма жана узакка көндүм болгон адаттардан арылуу багытында көп иштерди жасаган. Ал маселени кабыргасынан коюп, партиянын обкомунун ошол кездеги опурулган олбурлуу биринчи катчысы менен тартынбай сүйлөштү деп уудуу кеп болуп көпчүлүктүн назарына алынган. Бир көрсөтүүнүн айынан болду, сын пикир жасай турган, айта турган көрсөтүү жасалып калды эле. Обком баягы эски адатынча бербей эле эфирден деп калды да. Көрсө бир үйдү мыйзамсыз башка бирөөгө берип квартираны. Ал эми мыйзамды ала турган бала албай калган экен да. Көпчүлүктүн көзүнчө анан баягы бүт райондордон чакырылган актив отурат.
Ринат Саттарович айтып калды. Мына жакында телевидениеден ушундай болду. Барып жетекчини коркутуп туруп. Эми экинчи телевидениенин кызматкерлери барса, желкесинен кармап туруп чыгарып жибергиле деди да. А эми менин жанымда отурган кесиптештерим унчукпайт. Мени кой дейишет. Анан мен эми телевидениенин баркы каякта калды. Ошенткенден кийин бардыгы барганда телевидениени түртүп чыгарат да. Анан мен айттым, Ринат Саттарович, сизге туура эмес информация беришкен окшойт. Азыр эми элдин убактысын албай мени кабыл алсаңыз, мен сизге кандай болгонун айтып берейин. Бул жерде сизге маалымат түз жеткен эмес, туура жеткен эмес. Анан жок, азыр айта берсеңиз, азыр айтайын десем, акшда түшүнүп калды окшойт, ушул аппараттагы кызматкерлеринен чекилип кеткенин. Мен өзүм барам деди. Ал тиги балага үй берип анан кутулушту. Ал кайрадан республикалык телекөрсөтүү жана радио уктуруу комитетине которулуп, дагы бир катар жооптуу кызматтарды иштеген. Анын демилгеси менен түздөн түз жетекчилигинин алдында жаңы көрсөтүүлөр жана уктуруулар калкыбыздын назар таразасына коюлуп, оң колдоо таап, жылуу пикирлерди жараткан. КТР мага көп нерсени берди. Турмуштагы, жашоо турмуштагы болобу, эмгек жолундагы болобу, ушул эң активдүү, ушундай бир берилип иштеп, берилип ушундай бир нерселерди жасаган учурларым ушул КТРдагы өткөн өмүрүмө туура келет да. 30 жыл биз ошо 10 жолу жай которуп иштеп келдик эле. Өкмөтүбүздүн жана курулуштардын күчү менен мына өзгөчө кооз, өзгөчө оригиналдуу ушул здание мына биздин колубузга тийип отурат. Темирбек Асанбекович биздин кээ бир балдар тамашалап айтып атышат. Бул жерде айлык албай деле иштей берсе болот экен. Колугу менен колдой. Устатыбыз Ош шаарынын 3000 жылдык мааракесинин алдында Ош телекөрсөтүү жана радио уктуруу компаниясына жетекчиликке келген. Ал ошол кезде Ош 3000 аталышына ээ болгон телерадио компаниясынын материалдык техникалык базасын чыңдоого, андан көп узабай жаңыдан ишке берилген 3 кабаттуу имараттын монтаж жасоочу бөлмөлөрүн жабдууга, обого түз чыгуучу чоң жана чакан студияларын жасалгоого, алтын фондуну түзүүгө көңүл буруп, алдыга коюлган милдеттердин көпчүлүгү жүзөгө ашкан. Эми баягы убакыт аздыгына байланыштуу жалаң саясий чарбалык темалар кетип эле, анан көркөм дүйнө жагы калып атпадыбы? Ага берейин десем убакыт аз. Эми аны кеминде берсең жарым саат беришиң керек. Рыспай Абдыкадыровдун концертинен бербейсиңерби, же баланчаны бербейсиңерби десе, ал кимде экен? Же болбосо ал баланчада деп бирине бири шылтайт. Фонд түзөлү, фонетека болсун, фонд болсун, ушуну даярдап өнүктүрөлү, өстүрөлү, ошол Оштун таланттарынын эмеси калсын тарыхта деп. Фонетеканы, видеотеканы билген адам керек экен. Мына азыр, мына бүгүн барып келдим, бүгүн чакырган экенсиңер. Көрдүм, 2 бөлмө толуптур. Бердібек Матисаков өлкөбүздүн телекөрсөтүү жана радио уктуруу тармагында жалпысынан чейрек кылымдан ашык мезгилде үзүрлүү эмгектенди. Бул убакыттын аралыгында бай тажрыйба топтоду. Өзү иштеп келген бөлүмдөрдү, редакцияларды, жетектеген телерадио компанияны көптөгөн жаштардын кесипке такшалган мектебин айландырды. Жаш кесиптештерин нукура таза эмгекти сүйүүгө, эки жашабай туруп ата даңкка умтулбоого, сабаттуулукка, адилеттүүлүккө жана маданияттуулукка тарбиялап өттү. Эгерде телевидениеде иштеп туруп, телевидениенде иштеген ишине, кызматына кайдыгер мамиле жасаса, жоопкерчиликтүү мамиле жасаса, башка жерде андан бешбетер да. Ошон үчүн мен ушул жаштарга кааларым, өз ордуңарды сыйлагыла, өз ордуңар менен сыймыктангыла. Эгер сыйласа, анан кандайдыр бир мен ушул жерде иштейм деген сыймыктануу сезими болсо, бир натыйжа чыгат да. Биз менен иштегенде бул кишинин көп балдарды тарбиялоодо, ушул журналисттик каныктырда бир топ салымы бар. Ар бир программанын баягындай кенендигине, ар бир программанын мазмундуулугуна, проблемалуулугуна токтолуп, ошол жагына абдан кунт коюп баа берели да. Иштей болуп иштейли балдар деп, летучкаларда сын пикирлерди айтканы менен жалпы жөнүнөн адамгерчилиги жогору киши болчу.
балдарды дагы башка болгондорду жаңы кызмат келгендер да сурайт эле, жашоо шартың кантип атат, иште эле жүрө бербей, үй бүлөңгө кандай, эмне маселең бар деп чакырып, жеке өзүнчө сүйлөшүп, ошол ишкананын жетекчиси болуу менен бирге эле аталык камкордугу дагы жогору болчу да бул кишинин. Ошол жылы мени Бердибек Матисакович жумушка алып, ал кезде мен ушул азыр эстесем 16 жашымда Ош-3 мамлекеттик телевидениясына келгем. Ал кезде бул зданиябызда жок болчу да. Анан Бердибекке жумушка алып, андан кийин бир топ өзүнүн кеп кеңештерин берип жүрдү. Кийин мен ошо мени алган жылы мен монтажга ишке келгем. Анан бир жылдан кийин анан Бердибекке Данияр сен жаш экенсиң. Анан мына жаңылыктар бөлүмүнө кел, ушул жаңылыктар бөлүмүндө иштеп бер деп, ушу жаңылыктар бөлүмүнө телеоператор кызматын өткөздү. Керек болсо бул киши бизге жүрүм турумубузга чейин карап турчу да. Бердибек Матисакович Данияр губернатор менен жүргөндө өзүң мондай алып жүр деп ар бир ушул кеп кеңешин берип турду да. Ал акыл насааты, салмактуу жана жугумдуу сөздөрү менен гана үлгү болбостон, өзүнүн жолун жолдогон кийинки кесиптештерине, журналисттерге жасаган мамилеси, адилет иши, салаваттуу жүрүш турушу, үйрөткөн үйүтү менен үлгү көрсөттү. Устаттын өзү өтсө да сөзү өлбөйт дегендей, мынакей, анын актыкка моюн сунгандан бери 1 жыл болгон ушул күндөрү шакирттери, жакындан билишкен адамдары эстешип, жаркын элесине таазим этишип жатышат. Bir kabinette oturup kalsa ele özünden gelgen kийинки kadrlardı men ошо ustatmın, yoksa mikrofonu papkanı mınanday tolturat dep koysa ele men ustatmın degендей bir pikirde boluşat da. Köp kızmatkerler, жаштарды kızmatка aldık. Oşolordun köpçülüğüne ele men багыт бересиң да. Көрсөтүүнү кантип жасаш керек, жоксо радио уктурууну кантип жасаш керек. Ошондо жаштарга, колосузда иштегендерге көрсөтмөлөрдү берип, билген акыл насааттарыбызды айтчубуз, дечүбүз. Бердибек Матисаков 1942-жылы азыркы Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Тоо койнундагы Кара Сөгөт аттуу чакан айылда төрүлгөн. Орто мектепти аяктагандан кийин эр жигиттин милдети болгон ата мекенди коргоо жүгүн аткарып, 3 жыл аскерде кичи мекенин Ыракта жүргөн. Жаштык кыялдары алып учуп, келечекте мыйзамдарды туу туткан укук коргоочу болушум керек деген жигит көздөгөн максатын өзгөртүп, бара-бара чыгармачылык тарапка оогон. Кесипкөй педагог, таланттуу журналист, жөндөмдүү жетекчи Бердибек Матисаков ардактуу эс алууга чыккан соңда кайрат күчтөн, кубат алынан тайып, көкүрөгүнүн оргуп чыкчу мурдагыдай демилгилерден куру калган жок. Ош шаардык мэриясында, Ош шаардык кеңешинде күйлүү күчтүү дем менен иштеп, социалдык маданий жаатындагы маселелерди өзгөчө энетилибиздин, каада салттарыбыздын бардык чөйрөдө терең тамыр алышына, алардын иш кагаздарына гана кала бербешине көп эмгегин жумшады. Баалуу акыл насаатын аябады. Мэриядан анан ошо биз шаардык кеңешке өтүңүз, бизге сиздей ушул адистик керек болуп атат, кыргыз тилчи боюнча деп анан ошо жумушка өтүп бизге чогуу иштеп калдык. Бул киши мына өзүңүздөр билесиздер, көп кырдуу, таланттуу, анан өтө мындай өзүнүн ишине дасыккан адис катары, адам катары, ошо элим, жерим дей турган киши эле. Каттарды жазуу, ошо грамматикалар боюнча, стилистикасы боюнча бүт ушул жакшы жактарын алдык Бердибеккен. Анан Бердибекке ушул кыргыз тили адиси эле болуп калбастан ушул жаштарга өзүнүн ошо маданияттуулук жагынан, баягындай өзүн алып жүрүү жагынан, кай жерде кандай сүйлөөнү даже ушуга чейин биз алдык десем мен жаңылышпаймын. Бой көтөрбөгөн, текеберликти жаман көргөн инсан болчу ушундай. Анан колунан келсе бирөөгө ушундай жардам эле кылайын, жардам көрсөтөйүн, жардам берейин деген ушундай бир асыл жакшы ойлору, максаттары, ушундай бир тилектер менен жашаган киши болчу. Окуучуларга татыктуу билим тарбия берүүдөн сырткары өзү чыгармачыл адам болгондуктан ошол мезгилдеги гезит журналдарга өзүнүн публицистикалык ой толгоолорун, чыгармаларын жазып жүргөн. Бишкекте бир топ жылдары иштеп, эл үчүн аябай көп кызмат кылып келгендерин биз аябай жакшы билебиз. Ар адамга эле жакшылык кылайын деп колунан келсе жакшылык көрсөтүп турган ушундай сылык, сыпайы адам болгон. Ал өтө маданияттуу адам болгон, сөзмөр, сөзгө чечен адам болгон. Бизге жана бизден кийинки жаштарга насаатчы катары, үлгү катары
жакшы билебиз, ошондой эле анын кең кругозорлугу, интеллигент жана коомдук ишмер катары дайыма эсибизде сактап жүрөбүз. Акыркы мезгилдерде агабыз ооруп калганда дагы Бегай жеңебиз көп жардамдарды көрсөтүп, көп колдоолорду көрсөткөн. Ошон үчүн Бегай жеңебизге дагы биз бекем ден соолук каалайбыз. Айрыкча мен ушул Өзгөндө акимдин биринчи орун басары болуп иштеп турган убагымда Матсак Бердибек агай ушул элтердин директору болчу. Мына ошол киши менен ошондо Өзгөндө бир топ көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыкканга, элдин көйгөйлүү маселелерин чечкенге бир топ ушул көрсөтүүлөрдү тартканбыз да чогуу. Проблемаларды бир чечүүнүн жолдорун ошол кишиден үйрөндүк да биз. Дарыялардан аккан суулар айылдарды жеп, эгин талааларын жеп, мына ошол убактарда ошолорго бир суудан коргой турган дамаларды куруу керек болгон да. Мына ошондо Бердибек акеге келип, ушундай Өзгөндө мындай проблемалар бар экен, мындай десем турдум жазганыңар менен бир телевизордон көргөнү бул башкача деп айткан да ошол киши. Мына ошонун артынан бир топ Өзгөндө бир топ маселелерди чечкенге жетишкенбиз да. Бердибек Матсаковичтин кылган эмгектери бир топ бааланды. Анан эми азыркы күндө ошол кишинин эмгегин дагы баалап, ошол бир бош жергесинде мына өзү иштеген, өзү жашаган жерлерге бир чоң көчөлөргө бир атын берсе жакшы болот эле. Бул киши ушу бийликке же болбосо атактан калайын, бир наам алайын деп бир жулунган киши эмес болчу да. Бердибек Матисакович Ош 3000 мамлекеттик телерадио компаниясына жетекчи болуп келгенден кийин обого чыга баштаган бир катар жаңы көрсөтүүлөрдүн арасында Ак таңдай аттуу телекөрсөтүү да бар эле. 20 жылдан ашык мезгилден бери улам кийинки жаңы чыгарылышы менен төкмө акындарды, жаш талапкерлерди, дастанчыларды калкыбызга тааныштырып, элдик өнөрпоздорду даңазалап келаткан программанын ээси Абдывали мырза эскерүү иретиндеги көрсөтүүгө оюн кошту. 94-жылы Ак таңдай акындар ордосун түзүп калдык. Анан агабызга Бердибек ага, ошо сизге келдим атайын бир жакшы иш-чара менен, иш менен деп анан ушундай Ак таңдай деген көрсөтүү максаты ушундай. Төкмөлүк, дастанчылык, манасчылык, ушул өнөрдү ошону айтуучулар менен, ошол өнөр адамдары менен ушу бир көрсөтүү кылсак десем, ошондо адамдын бир кээ бир адамдын ушундай кең пейилдиги болот да. Берешендиги бир айкөлдүгү болот. Эч нерсени ойлонуп турбай эле абдан бизге керектүү бул көрсөтүү экен. Иним ачкын бул жака. Мына көрдүңүз, ошол айкөлдүгү менен Ак таңдай телекөрсөтүүсү ачылып калды. Жаман болгон жок. Кудайга шүгүр дейлик. Айтыш өткөрүп калдык. Эл аралык. Бул Кыргызстан тарыхында биринчи жолу болду. Ошол айтышта дагы агабызды чакырып, кийин эл аралык айтыштар өттү. Анда дагы агабыз чакырып, ошол калыстардын катарында отуруп, анан өзү бир топ айтыштарды түз эфир дагы өткөрүп берди. Бул керек болот. Ушуну өткөрүп коелу деп. Жан дүйнөсү таза, ушунчалык билимдүү, ар бир сүйлөмгө, ар бир сөзгө маани берген мындай жетекчи катары эсимде калды. Анткени мен ушул түз эфирде алып баруучу катары иштейт элем. Ушул ар бир куш тилинде кабар, жаңылыкты ал социалдык болобу, саясий болобу, маданий болобу, баарын ушул мамлекеттик тилдин мыйзамдары, мамлекеттик тилдин талаптарына алайык элге жеткирүүнү күн сайын талаптап турчу. Ушу жетекчи катары эч мындай эфирди көрбөй калган күнү болбосо керек. Biz жогоруда белгилегендей, азыркы ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын жаңы имараты, анын ишке берилиши, Байыркы Ош шаарынын даңазалуу 3000 жылдык мааракеси, анын ободо ийгиликтүү түз чагындырылышы туурасында сөз болгондо, Бердибек Матисаковичтин ысымы эске келет. Эмгеги, жетекчилик иштери жылуу маанайда кепке алынат. Биздин телерадио компаниянын азыркы деңгээлге жетишине, материалдык техникалык жагынан калыптанышына дал ошол тарыхый жылдары ишенимдүү пайдабал түзүлгөн. Радиода кичи аздан болсо дагы фанатика түптөлүп калган эле. Телевидениеде бул нерсе колго алынбаган. Андай штаттык бирдик да жок, кызыкканды киши болгон эмес, бирок ушунун Кыргыз радио телевизиясы иштеген жакшынакай тажрыйбасын пайдаланып, телевидениедагы эми аерде кассета аябай көп. Ошо ар бир кассета, 3 сааттык кассета, ВХС форматтагы кассеталардын ичинде эмнелер бар, качан жазылган, кайсы окуялар деген сыяктуу нерселерди жакшы ушул
өзүнүн жубай Бегай эжекега тапшырма берип, видеотеканы мыкты жолго салып алдык. Азыр эми ошол видеотеканы мына мен азыр насып экен, ошол фонотекада, видеотекада фонотеканы азыр ВХС деген эми аналог форматта болчу, азыр санарып өткөрүп бүттүк негизин толугу менен. Эми ушул мен айтарым, ошо кишиден мыкты жакшы сөздөрдү угуп, жакшы тажрыйбаларын алып, бул кишиден көп мыкты адамдык сапаттагы нерселерди үйрөнүп калдык. Бердибек Матсаковичте ушул эскерүүдө мен жалпы жамаат арасында бүгүнкү күнгө чейин жакшы пикирлер айтылып келе жаткандыгынан улам. Жетекчинин ошол кадыр барк сыйга ээ болушуна эң биринчи анын эмгеги зор деп айтат элем. ЛТР телеканалында ушул агай алгачкылардан болуп, мурда болбогон ушул фонотека түзгөн экен дагы. Бул архивтерди биз бүгүнкү күнгө чейин кайсы гана багытта болбосо алып пайдаланып келе жатабыз. Архивтерди кээде көчүрбөй калган учурларыбыз дагы болот да. Ошол учурда Бердибек Матсаковичтин жубайы Бегай Мешкожоевна эжекебиз артынан түшүп, ар бирибизге дискке көчүрүп, мына материалды калтырып койгула деп өзү чуркап жүрүп калтырган учурлары дагы болгон. Ошол агайдын жолун улап бүгүнкү күндө ийгиликтер менен иштеп келе жатат. Устатыбыз өмүрүнүн акыркы жылдарына чейин өзүнүн көп эмгегин арнаган, экинчи үйүнө айланып калган телерадио компаниядан бир туугандардай болуп калган жамаатынан кол үзгөн жок. Өмүрлүк зайыбы, кесиптеши Бегайым эже менен чогуу чарам басып келип, абалыбыздан кабар алып, ширин жана күлкү чакырган сөздөрүнөн айтып, ортого жаркыраган маанай жаратып кайтканды салтка айландырып алган болчу. Ардагерибиздин жашоо абалынан байма-бай кабар алып турушубуз керек эле. Ал айныгыс парзыбыз болчу. Күндөлүк ыкчам турмушка шаштырып турган ишибизге шылтоолоп, чыгынып алдына бара албаганыбызга кээде ыңгайсыздана түшчүбүз. Бирок ардагерибиз сыр бербей, мындай жагдайларды анчалык көңүлүнө албай, биздин ылдам агып бараткан канат учкул турмушта иштеп жаткан сансыз түйшүктүү жумушубузду туура түшүнүп, жүзүнө эч качан капалыктын кирин жугузчу эмес. Имараттан чыгып сыртка баратканда, кородогу кызыл-тазыл болуп өсүп турган гүлдөргө, улам кулачын көккө жайып бараткан көк жашыл дарактарга астейдил назарын буруп, мынакей биздин баарыбыздын өтөгөн эмгегибиздин, чогуу жасаган иштерибиздин издери мына ушул да, деп кучагына кубанычы сыйбай, шайдоот маанайда кайрлашып узап кетчү. Бир жыл мындай өтүп кетти деген менен бир жыл мага кылымга тетедей. Ар бир күн, ар бир саат керек болду ушул. Бассам, турсам, көз алдымда чогуу жашап, чогуу иштеп, мына ушу телевидение деп өзүңөр билесиңер, күйүп-пышып, чуркап ишти ар дайым биринчи планга коет эле да. Командировкага барып, же бир съемкалар болгондо болсо, кандай эмнени тартып атасың, каерден тартасың, ким катышат деп баардык ийне жибине чейин териштирип, ушунчалык багы бардыгына өзү көз баш болуп дегендей ошого багыт берип, жакшысын жакшы, мунусун да мындай кыл деп ар дайым ошо насатын, багыттарын айтып турат эле. Ушул жаңы имарат бүткөн 10-чу отурган жерибиз болду дешип, баары сүйүнүшкөн го, жашкары дебей. Анан пландаштыруу бөлүмүн түздү, видеотеканы, архивди түзүп, мынакей эми Бишкекте да иштеген ишим ошого байланыштуу, мына баарын тең сен карап көзөмөлдөп жолго салышыбыз керек деп. Негизи ушо КТРда иштеген иш тажрыйбабыз аябай меники жакшы жардам болду да. Кудай таалам насип эткен экен, ош 3000 маарекесин өткөрүү ушу агайыңардын маңдайына жазган экен, Кудай таалам. Далай жакшы чоң-чоң түз эфирлер чыгып атты. Губернаторлор менен кээде өзү деле интервью алып, өзү маектерди куруп атты. Түз эфирлер мына өзүңөр баш болуп канчалаган түз эфирлерди уюштуруп, деги койчу ошол убакта мына Түштүк региону боюнча жападан жалгыз ушу мамлекеттик телерадио компания ушул Ош 3000 болду да. Кошто болуп келгенде биринчи бул эжелердин ошо ЛТР телекомпаниясынын иштегенин биз билип калдык. Эже менен дайыма ушул ЛТР компаниясынын иштегенде мен дайыма келип кетип турчумун бул жерге. Келгенден ушул жерде мен көп көргөм да, ушул жерге бак тарактарын отургандарын, мына жерде бүт арчаларды отургузуп, өзү чоң улуу киши инсан болсо деле ошол чоң улуу башын кичүү кылып дайыма ошо эгип жүргөндөрүн мен өз көзүм менен көргөмүн. Гүлдөрдү деле өз кол менен эккен, ушул гүлдөрдүн жылдары өтүп, жакшынакай болуп ачылып турганда биз ошо көзүмө жаш алып эстегим келет. Ошо Бердибек өтө мындай
эмгеги деп баалайм. Алдамчынын айласы калбай бүтүп, жалганчынын жылдызы жанбай бүтүп, ушакчынын айтарга сөзү бүтүп, көрө албастын кашайып көзү бүтүп, кошоматка сойгондун кою бүтүп, арамзанын кылтытма ою бүтүп, дардаңбайдын даңаза тою бүтүп, коррупция жегиштин күнү бүтүп, саунада чардагандын түнү бүтүп, кара өзгөйлүк ич күйдү жана башка терс сапаттар калбастан баары бүтүп, оңолсо экен элибиз, түзөлсө экен пейилибиз. Бердибек Матисаков көп кырдуу таланттын ээси болгон, спортту сергек жашоону сүйүүчү. Анын архиви менен таанышканыбызда бир нече аңгемелери, ырлары сакталып калганына күбө болдук. Анын өзү жазган ырларында да жашоого калыс карагандай эле, көрсөтүүлөрдү жана уктурууларды даярдаганда редакторлордон көтөргөн маселесине калыс адилет мамиле жасоону, курулай шаңдануучулукка барбоону талап кылчу. Каражат жагынан ыңгайы болуп, маселе чечилип калса, агайыңардын чыгармаларын өзүнчө китепче катары чыгарып коеюн деген оюм бар дейт. 45 жылдан ашык убакыттан бери телерадио тармагында үзүрлүү эмгектенип, эмгеги мамлекет тарабынан калыс бааланып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наамга татыган Бегайым эже. Тагдырды алдын ала болжоп болбойт. Ал ошондой табышмактуу касиети менен баалуу, адам баласына капилеттен сунуп турган жазмышы менен маңыздуу жана кызык. Кесиптеш жубайларда мына ошондой тагдыр буйругуна туш келишип, чейрек кылымдан ашык таттуу өмүр кечиришти. Арадан бир жыл өтсө да өмүрлүк жарынын көз жумганына алиге дейре ишенип ишене албай маанайы кирдеп, бара-бара кудуретти күчтүү жараткандын буйругуна моюн сунуп, агайыбыздын жаркын элесин көңүлүнө түйүп олтурган Бегай эженин жүрөгүн асыл жубайы кандай мүнөзү, адамдык кандай касиети менен багындырды экен? Өтө сезимтал эле. Даже ушу мындай баратканда бирөөдүн балдары мындай ыйлап же бир кап болуп турган адамдар көзү деле боорор элечи. Кичинекей ыйлаган балдарды көзү да өзү кошо көзүнө жаш алып кетет эле да. Өзүнүн жүрүм туруму кандай пакиза болсо, кылган иши дагы, жумушка болгон мамилеси дагы ушундай эле да. Негизи бир өзгөчө жаралган адам эле да. Маркумду эскерип сүйлөгөндөрдүн көпчүлүгү мүнөзү жупуну, кичипейил, жөнөкөй. Ошол эле учурда салмактай келгенде айрыкча мамлекетибиздин телерадио тармагына ополтодой эмгегин жумшап, өмүрүн сарптаган инсан Бердибек Матисаковдун ысымын түбөлүк калтыруу максатында көчөгө атын коюу боюнча сунуштарын айтышты. Албетте бул олуттуу маселени маркум каарманыбыз соңку жылдар иштеген Ош шаардык кеңеши, анын азыркы депутаттары эске алышат деп ишенебиз. Анын кичим экени болгон Кара Суу районунун аттуу баштуу жетекчилери да кетенчиктеп карап турбас. Анткени ушул жылдын июнь айында ал топ-туура 80 жашка толмок.